4 ноябрда Казакстандын Кеген районунан атайы делегация Түп районуна иш сапары менен келди. Сапардын негизги максаты эки элдин ынтымагын жана достугун дагы да бекемдөө болду. Кеген район акими Нурбакыт Малдахмет уулу баштаган конокторду Түп район акими Тимур Мадияров жетектеген топ чек арадан салтанаттуу тосуп алды. Бул жолугушуу эки өлкөнүн президенттеринин кызматташтыкка багытталган демилгесин колдоо алкагында өттү. Расмий тосуп алуу аземинен кийин меймандар үчүн төкмө акындар жана манашчылар өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Делегация сапарын Каркара айыл аймагынын Кең суу айылында улантты. Казакстандык меймандарга кыргыз элинин салбуруу улуттук оюнунан үзүндү көрсөтүлдү. Андан соң алар Кең суудагы социалдык объектилер, мектеп, бала бакча, мечит менен таанышып чыгышты. Ошондой эле өндүрүш тармагындагы Глобал бетон заводу жана Сүт булак ишканасынын ишмердүүлүгү менен да таанышышты. Иш сапардын соңунда эки райондун акимдери Түп райондук мамлекеттик администрациясынын имаратында эки тараптуу меморандумга кол коюшту. Бул документ кызматташууну мындан ары да арттыруу максатын көздөйт. Августтун аягында биз эки өлкөнүн башчыларынын тапшырмасына ылайык чек арабызды күнү түнү иштөө режимине өткөрдүк. Биздин президентибиздин тапшырмасына ылайык азыр эл аралык автобустук каттамдар ачылды. Алматы, Каракол, Түп, Кеген. Ошондой эле мына биз менин коллегам айтып кетти, Нурбакыт Молдохметович, бул каттамга азыр аябай популярдуу, ошондой эле жакшы жанагындай суроо талап болуп атат. Ошондуктан дагы кошумча 4 чоң азыр автобус коюлат экен казак тараптардан. Мындан тышкары биз бүгүнкү Түп районунда болуп аткан иштер боюнча тааныштыртып, анан келечектеги пландаштырылган иштер менен тааныштырып, мына кайсы багытта биз ишти алып барабыз. Бул биринчи айыл чарба багыты. Мына этти кайра иштетүү боюнча Кеген районунда жаңы заманбап завод ачылат экен. Биздин да ушул эт менен алектенген мал жандыкты кармаган дыйкан ишкерлерибизге жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Баарын эле жанагы чийки зат эле жөнөтөрбөй, бир сыйра ушул кайра иштетүүгө же мындай бир полуфабрикат түрдө болобу же жанагындай бир даяр продукцияга экспортко бизден да мүмкүнчүлүктөр ачылат. Керим Мамбеталиев, Түп району, Түп пресс.